Саламатсыңарбы мен сүйүктүү окуучуларым, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн адаттагыдай эле математика онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даярсыңарбы? Ата-энебизди карап бир жылмайып алабыз дагы, китеп, дептер, ручкаларыбызды даярдап, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз сан огу деп аталат. Бүгүнкү сабагыбызда саноого жөнүндө түшүнүк аласыңар, саноогун пайдаланып маселе чыгарганды үйрөнөсүңөр. Тактыкка, чынчылдыкка тарбияланасыңар. Номер 294-тү карайбыз. Автобус О пунктунан 60 км ылдамдык менен чыкты. Ал ошол эле ылдамдык менен 2 сааттан кийин кайсы пунктта болот? 3 сааттан кийинчи? Тамгалар менен жооп бер. ОА барабар АБ барабар БС десе болобу? Чиймени байка. 1, 2, 3 деп убакыт белгиленди. Автобус 1 сааттан кийин А пунктунда болот, 2 сааттан кийин В пунктунда болот, 3 сааттан кийин С пунктунда болот. Демек, ОА барабар АБ барабар БС десек болот. Себеби ар бир пункттун ортосундагы аралык бирдей болуп жайгашкан балдар. Номер 295-тин Асын карайбыз. Сызгычты байка, андагы сандар кандай иретте жайгашкан? Сызгычта балдар сандар өсүү иретинде аралыгы бирдей 1 сантиметр болуп жайгашкан. 5 менен 8-ди, 0 менен 10-ду салыштырып жазасыңар. БС. Кездеме өлчөгөн 1 метрлик сызгычты элестет. Анда кайсы сандар жазылган? Бул жерде кездеме өлчөгөн сызгычтын сүрөтү турат. Карайбыз. Бул сызгычта тегерек ондуктар жазылган балдар. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 деп. Булардын ар биринин аралыгы бирдей 10 сантиметр болуп жазылган балдар. Маселелерде сандар 0дон баштап улам чоңойгон иретте бирдей аралыкта жайгашкан. Математикада кээ бир маселелер түз сызыкка сызгычтагыдай сандар 0дон баштап бирдей аралыкта ирети менен коюлган чийменин жардамы менен чыгарылат. Ошол сан коюлган түз сызык саноогу деп аталат. Сүрөттөн көрүп турасыңар балдар. Саноогунда катар турган сандардын бири-биринин аралыгы бирдей. 1 менен 2-нин, 2 менен 3-түн аралыктары бирдей, ал бирдик кесинди деп аталат. Саноогунун сол жаккы учу 0 чекити менен чектелген. Оң жаккы учун чектөөгө болбойт. Сызгычтардагы бирдик кесинди 1 сантиметр. Чиймедеги бирдик кесиндинин узундугу канча? 296-ны карайбыз. Бирдик кесиндиси 1 сантиметр 5 мм болгон саноогун түз. Анын 3 деген чекити 0дон канча аралыкта жайгашкан? Аткарып дептериңерге жазгыла. 297-де аттуу сандардын кээ бирлерин майдалап, кээ бирлерин ирилетип иштеп дептериңерге жазасыңар. 298. 7789 санында канча айрым жана жалпы бирдик, ондук, жүздүк, миңдик бар? 299. 3.567.123 санын разряддык кошулуучулардын суммасы түрүндө жаз. Эң жогорку разряд кандайча аталат? Суроолорго жооп бергиле. Саноогу деп эмнени айтабыз? Бирдик кесинди деп эмнени айтабыз? Эрежени жаттап, суроолорго жооп бергиле. Үйгө тапшырма 300-301 50-бет аткарып WhatsApp же күндөлүк менен жибересиңер. Саламатта болгула балдар.